Саламатсыздарбы? Жаңы эфир башталып атат. Так, саламатсыздарбы? Эфирге кош келдиңиздер. Бардыңыздарга кутман кеч. Ким кайсыл жерден жазып жатат? She on live. Окей. Саламатчылык. Ким кайсы жерден жазып атат, катталып жатат. Эфирге кош келдиңиздер. Токмоктон салам классына. Адамдар кошулаттыр. Бүгүн өтө кызыктуу тема болот бардыңыздарга деп ойлойм. Бир компьютер деген теманы тандадым. Жакшы эле сүйлөшүп отурдук окшойт жанакы. Балам телефонду кармап атат, ошондон кантип чыгамын, мээме эчтеке кирбей атат депчи. Оштон салам классына, Будапешттен салам. Как раз ушу Будапештте биз сүйлөшүп аттык элек да бүгүн, Будапештке барыш керек эле деп. Канттан салам. Классно, Бишкектен, Нарындан, Чоң Алайдан. Буюрса Чоң Алайга да барам. Кутман кеч. Ошентип биз мен отурдум да, ушул кечке эле биз отуруп алып проблеманы айта берет экенбиз да. Кантип эс тутумду иштетебиз, кантип жакшыртабыз дегендердичи. Көп нерселерди. Анан ойлодум, койчу ушул акысыз эфирде только позитив болсун, элдин баарын айтып атпаймынбы? Ийгиликтин баары позитивден башталат деп. Эле проблемага, эс тутумга, балдардын начар окушуна, ата-энесинин укпашына кирип кеттик да. А так самом деле биздин балдарыбыз уникалдуу, эң акылдуу, эң жакшы балдар да. Просто эле биз тилин таппай атабыз. Анан супер мия программасында мен ошолордун бардыгын түшүндүрүп берем. Анан катышкандан кийин балдарыңар толук кандуу сиз каалагандай болуп калат да. Маанайым жакшы, рахмат. Сонун, эгерде сурооңуздар болсо, жазып койсоңуздар болот. Мен жооп берем. Так, могу жерге да суроолор келди. Алар боюнча алып койдум. Кубаны боюнча жакшы көнүгүү сунуштагылачы дейт. Бишкектен Согмент айылынан салам дейт. Айылын атайбы кызыктуу экен, Согмент деп. Макул. Кубануу боюнча. Жөн сонда кубануу. Кубанууга деле бир көнүгүү десек деле болот, бирок кубануу сон суроо келди. Сөйкөм укмушта, сөйкөңүз оор эмеспи дейт. Бир аз оорурак, бирок мен муну азыр деген жүндөн жасаттырып атам. Кийистен ошондо жеңил болот. А так бул тегеренет, бул настоящий эле биз колдонгон кубик Рубик. Ошондой. Кубик Рубик ушундай. Кантип сиздей болуп күлүп жүрүүнү үйрөтөсүзбү дейт. Үйрөтүңүзчү. Балам агрессивный, все время обижается. Эмне дейт? Обижается, жалеть дейт да. Так. Ушу балаңызды жөнүндө эмнени түшүндүрөт айтсаңыздарчы? Могу жерден карагыңызчы. Балам агрессивный, все время обижается дейт. Анткени сиз все время күйөөңүзгө обижаетесь, поэтому. Кутман кеч сиздерге да. Все, уже 60 киши болуп турбуз, кандай сонун, классно. Классно, сонун. Рахмат. Так, кошуп атат. Кандай кубануу керек дейт да, күнүгө үйрөткүлөөчү, жаркырап кубанып жүрөлү дейт. Эми кубанууга шылтоо дейинби? Себептер толтура да, Кудайга шүгүр, бутубуз бар, басып жүрөбүз, бутубуз жок, инвалид эмеспиз, ошого шүгүр келтиребиз. Колубуз бар. Анан эфирге чыккандан уялам, анан тигиндеймин, анан жаманмын деген нерселерден алыс болуп эле болгон нерсеге шүгүр кылтырганда кантип кубанбайсыздар?
Биз өтө бактылуу адамдарбыз. Менин балдарым өтө кыймылдуу, эч жерге батпайбыз. Бир жерге барганда корком балдарымды башкаларга жаман көрүнбөсүн деп. Баргымда келбейт, эмне кылсам балдарымды тартиптүү жана жакшы окуйт дейт. Тартипти жакшы окуган өтө сонун. Балдарыңыз кыймылдуу, эч жерге батпайт деген себеби ыкыбал доктор, бул да эки себеп болушу мүмкүн. Биринчиси, үйдө уруш көп болот, ошондо балдар өтө кыймылдуу болот. Экинчисинде таттуу көп бересиз. Таттууну көп жеген балдарда өтө кыймылдуу болот. Саламатсызбы, Кутман кеч, саламатсызбы? Элнура жолдошуң мусулманбы дейт. Жипаре же, ооба, жолдошуң мусулман. Сиз семинарга келгенсиз. Албетте мусулман. Так, классно. Болду, биз уже жакшы эле топтолуп калдык. 74 адам болуптур. Азаматсыздар кирип берип, менин эфириме киргениңиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Балдарым тартынчак дейт. Значит, силер жолдошуңардан тартынасыз. Ошону эле түшүндүрөт. Же жолдошуңуз сизден тартынат. Темага өтөлү. Бирок суроолоруңуздар болсо жаза берсеңиздер болот. По ходу мен бүгүн суроо жооп эфири, анан тема өтүү эфири да болуп атат. Эми бүгүнкү темабыз биокомпьютер. Эми баарыбыз эле азыр айтып атабыз. ChatGPT'ни колдонуп атабыз. Искусственный интеллектти колдонуп атабыз. Искусственный интеллект, жасалма интеллект деп сатып алып, ой, элден артта калып калбайын, мен да үйрөнөйүн, тиги да үйрөнөйүн деп баардыгыбыз ошентип атабыз. Мына аралаштырып коеюнчу. Эми биз биокомпьютер боюнча сүйлөшөбүз. Биокомпьютер бул биздин мээбиз. Мен азыр мындай суроом бар да. Кимдин, азыр айтам. Кимдин телефону кайсыл марка? Кимдики iPhone, кимдики Samsung, кимдики Huawei. Ошол iPhone'уңарды телефондоруңарды жазсаңыздар, ким кайсыл телефон колдонот? Мына, суроо ушундай. Так, ким кайсыл телефон колдонот? Же кайсыл компьютер колдонот? Redmi, классно. Samsung A50, Poco. Сонун экен аты, Poco, Samsung сонун. R5 дейт. Samsung, классно. Redmi. Так. iPhone 12 Pro. Samsung, классно. iPhone 16, iPhone 13, Redmi, Samsung. Realme дейт, биринчи жолу атам. Redmi, iPhone. Жакшы. Сонун. Mi дейт. Mi дегенде телефон чыгыптыр. Samsung 21 Ultra, прям аты сонун экен. Samsung S22 Ultra, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max. Азаматсыздар. Классно. Суроом болсо, ким кандай компьютер же телефон колдонот деп. Азыр эфирде отурасыздар да, ошо колдонуп жаткан нерсеңиздерди эле жазып коюңуздар. Менде Rosso жана iPhone бар, бирок Rossoну таштай албай жатам дейт. Алдай, менде деле бар. Мен деле 2 телефон көтөрүп жүрөм. Жумушка киргенде 3 болуп кетет. Ошо жакшы. Телефон дейт. Жөн эле телефон колдоносуз, хорошо. iPhone 13. Эми суроом мындай. Ушул телефондун баасы канча турат сиздики, ар бирөөңүздөрдүкү? Примерно жазгыла. Азыр баалар эми ар кандай да. Канча сомду колдоносуздар телефондорду? Примерно. Мисал катары. Poco болсо керек дейт. Сонун. 80 000, классно. 16 000, сонун.
сиз менен жеке жолуга болобу жана баасын айтып коесузбу, жеке жолуксаңыз болот консультацияга, албетте 19 калыптырсыз, 15 калыптырсыз, 12, 15 миң, 120 миң сом, сонун 130 миң болчу дейт. 50 миң сом, 50 миң рубль, рубль кичине жогору болуш керек, сомдон 30 миң, 35 миң, 12 миң, 25 миң, 50 миң. Кыскачасы ушул 12 миңден өйдө экени 80 миң. Без понятия, чынары же. Наоборот, жакшы подарок алдыңыздан да. 100 миң сом, 10 миң сом, 26 миң сом. ЗУ дейт. Басна. Эми ушул 30 миң. Караңыздар, бул телефон, сиз колдонгон компьютердин жанында вот сиздин мээңиз биокомпьютер да. Биз ошону сиздерге бүгүн тастыктап талдап берем. Полностью ошол боюнча. Караңыздар, биз көбүнчөсү ушул телефонду көп айтабыз. Азыр мында коюп алайын. Эми бул жерде сиз кармап турган телефон мээңиздин жанына койгондо бул жөн эле туман болуп эсептелет. Бирок биз ушул жерде көбүнчөсү мен телефонду колдонгондон корком, компьютерду колдонгондон корком, же бирдемкелерин басып алып, же колдоно албай паника болобуз да. А самом деле силердин мээңер бул биокомпьютер да. Ушул колдонгон нерселерден, особенно техникадан айымдар, апалар, көп адамдар коркушат да. Вообще коркпоңуздар, анткени буну деген сиздин башыңызда мындан укмуш биокомпьютер турат да. Азыр эми ушул биокомпьютер мээбиз боюнча сүйлөшөбүз. Жана сиз айткандай кантип көңүлдү көтөрөбүз, кантип өзүбүздү жакшы жыргап, маанай алып жүрөбүз деген суроолор келди го, ошолорго жооп берем. ChatGPT деп мээбиз отсталый болгондой сезип подарили что там? Могу жердегиничи Кадырбековду эметип саласыңарбы? Блоктопчу уят сөздөр жазып атат. ChatGPT деп мээбиз отсталый болгондой сезим боло берет дейт да. Эми караңыздар. Эми так, давайте мындай кылалы. Все. Удалить этип коеюн, жаман уят сөздөр жазып атат. Эми адам өзүнө жараша сүйлөйт да. ChatGPT деп мээбиз отсталый болгондой сезим боло берет. Караңыздар, ChatGPT ге 100% ишенип, ChatGPT бизден акылдуу деген туура эмес. ChatGPT муну ким чыгарды эле муну? Адам баласы чыгарды. Биздин убакытта алба Кадырбеков дейт. Ооба, чындыгында. Аялдардын арасында эмне болуп турат ал киши дейм да. Так. Ошол себептен ChatGPT кээде туура эмес маалыматты берип коет, кээде манипуляция кылып коет. Биз мисалы үчүн суроону кээде жакшы жазып промпт жаза албайбыз, ошого жараша эле бизге эмелерди жазып берет да, жооптордучу. Анан ошол себептен ChatGPT суроо бергенде да ошону жакшы текшеришибиз керек. Эми бизде дагы бир суроом болуп атат. Биздин мээбиздеги эс тутумдун көлөмү сактагычы канча деп ойлойсуздар? Рахмат. Мисалы үчүн телефонду алдык. Телефон мисалы үчүн 1 терабайт дейбиз, а могу мээбиздеги көлөм канча? Сактагыч көлөмү. Ким билет ошону айтасыздарбы? Мен унутчак мындай эмне кылсам болот? Мээңизди машыктырсаңыз болот. Биз менен ошон үчүн мээни машыктырып эметип атабыз, келип атабыз. Чексиз 5000 мылы дейт. Элнур айым, сонун айымсыңар дейт. Рахмат. Чексиз. Ооба, нейронтор 85 миллиард туура. Чек бар, караңыздар. Бул биздин эмне? Сөөктүн, черептин ичинде мээ бар. Ошону
канча эс тутумду памяти бар, канча сактай алат. Давайте телефон же компьютер менен салыштыргылачы. Памяти мынча 576, 514, 1 терабайт деп алабыз го. Силер канча деп ойлойсуңар? Канча терабайт болот ошондо? Өзүбүзгө жараша дейт. Жок, биз жаралдык. 85 миллиард нейронубуз бар. Ошонун канча көлөм сакталат? 4 килограмм ашыгыраак. Телефонго салыштырабыз, давайте телефонго. Ошондо туура болот. Билбейм. Хорошо, билбейм деп жазып атасыздар. Ойлонобуз, давайте мени бир аз эметебиз. Ойлонуп көргүлөчү телефонго. 250 гигабайт дейт. Хорошо. 1000 гигабайт дейт. Хорошо. Анда суроону мындай кылайын. Терабайт, гигабайт дегенди жакшы түшүнө албай атсаңыздар, канча сааттык видеону сактасак болот? Давайте, суроону кайра алмаштырайын. Канча сааттык видеону мээбизге сактасак болот? Россиядан салам. Түбөлүккө сакталат. Канча саат? Давайте, терабайт, 1000 терабайт деп атабыз. Терабайт. Чексиз эгер биз мени тазалап турсак дейт. Хорошо. Бир флешка, хорошо. 3 саат 30 минута. Мегабайт. 2,5 гигабайт. Давайте. Дагы ойлонобуз. Качан Эльнора Эрикановна жооп берет деп ойлонуп көргүлөчү. Подсознанияга киргени сакталат. Чек жок го дейм. Өтө көп го дейм. 5 сааттык дейт. Хорошо, рахмат, сабак, сонун мыктысы. 1 жыл. Канча сааттык видео сакталат? 36 сааттык видео деди. Хорошо. Беш сааттык видео. Ашып кетсе 15 минута дейт. Денебиздин баары память дейт. Көлөмүн сурап атам. Биз өмүрдөн өтүп кетче сакталат. 24 саат дейт. Өмүр бою деле сакталган, эсте калган күндөр бар го. Ошону айтып атам да. Кантип 24 саат эмес? Балалыкты билебиз да, кайсы үйдө жашап жүргөнүбүздү билебиз. Эмоциябыз менен байланыштуу го дейм. Мен азыр мындай конкретный силерге визуализация болсун деп суроо берип атам да. Биринчи биз билип алдык. Биздин телефонубуз бар. Телефонубуз канча сом экенин билдик. Эми телефонду сатып алатканда бир определенный бир көлөмү болот, Бирөөнүкү 500 эме менен сатып алабыз го, 1 терабайт, 2 терабайт депчи. Эми биз ошол мээбизде канча сааттык ошо видеону сактасак болот. Чексиз эмоциялар менен сакталат. Туп-туура мээге кызыктуу нерсени баары сакталат. Анын баары туура, бирок канча жашоодон көз каранды өмүр өткүчкө ал да туура, бардыгы туура. Бирок канча сааттык видео? Эсибизде калган өмүрчү. 2500 терабайт деп ChatGPT айтты дейт. Ал туура эмес. Негизи даяр болуңуздар. Мен бирөөңүздөр табат экен деп ойлойм. Көрдүңүздөрбү, ChatGPTден сурасаңыздар ошону эметет да. Негизи биздин мээбиз 2,5 петтабайт деген уктуңуздар беле? Терабайт эмес, петтабайт деген бар да, пыдан башталат. Ошондо 3 миллиондук саат. Мына Гузи деген Адико Гузи да жазып атат. Төрөгөндөн баштап сакталат баары. Бул 3 миллион саат видео сакталат биздин мээбизде. Эми караңыздар. Бизде эгерде мындай эсептеп көргөндө 5 мүнөттүк клип бул 4 гигабайт эле болот да. Анан силерде болсо баарыбызда, силерде дейм да, менде эле мен бар да, баарыбыздын мээбизде ошондо 3 миллион сааттык
видео сакталат экен. Караңыздарчы, канчалык биздин мээбиз прям биокомпьютер. Эмнеге биз био дейбиз? Био бул табигый. Мен деле методологиямда табигый методология менен сабак берем де. Бизди Алла Таала кандай жаратса, ошол табигый методология менен үйрөнөбүз, мээге ылайыктуу. Уккан эмеспиз дейт. Өзүбүздү төмөн баалайт экенбиз да. Ооба, албетте. Ошол себептен эч кимиңиздер өзүңүздөрдү төмөн баалаганга укуңар да жок. Алла Таала ушунчалык силерди укмуш кылып жаратканда баарыбызды бирдей. Мен дайыма айтам го, менде 85 миллиард нейрон бар, силерде аз деген нерсе жок да, баарыбыз бирдей жаралганбыз. Анан мээбизде чындыгында 3 миллион сааттык видео сакталат экен. Караңыздарчы, кандай кудуреттүү. Эми биз ошол жараткан нерсени кемсинтип, мен унутчакмын, мээм иштебей атат деп көп нерселерди айтабыз. Самом деле ал туура эмес. Ошол себептен ушул да сиздердин жашооңуздарда бир кубаныч алып келсин. Ушуну эстегенде, мен мээмде 3 миллиондук видео сааттык сакталат турбайбы деп маанаңызды көтөргөнгө дагы бир ушундай себеп болду дейм да. Бирок биздин канча мээбизде, денебизде, мээбизден тышкары денебизде бар, ар бир орган мүчөбүз бар, укмуш сырлар бар да. Именно менин сабагымда биз менин жашыруун потенциалдары жөнүндө себеп кылабыз. Эми дагы бир суроо дагы келди. Эми менин иштетүүсү боюнча, мээңди кантип иштетем дейт, ал мээ кандай иштейт деген суроолор келгенде, мээңиз ар бир секундада канча маалыматты иштетет деп ойлойсуз? Так, жооп беребиз. Суроом. Мээңиз ар бир секундада канча маалымат иштетет? Дагы бир суроо. Мээңиз ар бир секундада канча маалымат иштетет? Алтымыш миң эмне? Канча петтабайт дедиңиз? Эмеден 3 миллион сааттыкты айтып атасыңар, бул 2,5 петтабайт, 2,5. 15 миллион. Эмне? 15 миллион эмне? Миллионго дейт. Канча маалымат иштетет? Так, 3-4 маалыматты ойлойсуз. Бирок мындай карасаңыздар, мен сиздерге азыр прямой эфир берип атам. Ошол маалда эле менин көзүм жанымда турган кружканы көрүп атам, силер менен сүйлөшүп атам, могу жердеги өзүмдүн кийген кийимдеримди көрүп атам, столду айлана чөйрөмдү көрүп атам, ошондой эле сиздердин каттарыңызды окуп атам. Эми караңыздарчы, бир эле секундада канча маалымат иштетип атат. Кайталап койсоңуз болот. Ооба. Так, мээңиз ар бир секундада канча маалымат иштетет? Ар бир секундада. Ар бир секундада 5-7 дейт. Так, менин кулагыма вообще капа болбоңуздар. 100 классына так, дагы көзгө көрүнгөн нерселерди ойлонобуз. 100, 10 миллион маалымат, чексиз маалымат, жүздөгөн маалымат. Хорошо. Прям жана Люси деген кино бар го, миллион маалымат болуп. Ага иши биз жете элекпиз. 10 миң, 15 миң, жүздөгөн мисалы. Ооба. Примерно биз 100дөн муяка миллион өтө көп болуп кетти. 100дөн 1000 маалыматка чейин секундасында иштетебиз да. Муну мындай ойлосоңуздар болот да. 1 секундада биздин мээбиз, мисалы үчүн 1000 биз документ жиберебиз го WhatsApp'тан, сүрөттөрдү жиберебиз го, ошончо маалыматты жиберет да бизге. Элестетиңиздер. 1 секундада 1000ге жакын маалыматты жиберип турат. Эми элестеткиле, силер 1 секундада WhatsApp'тан 1000 документти жиберип атканыңызда. Word болот, Excel болот. Элестетиңиздер, ошончолук.
мээбиз ушундай кубаттуу, күчтүү. Пайдасы жок бут дейт. Саламатсызбы, мага жактыңыз, сиз да мага жактыңыз. Эле сени көрүп аябай сыймыктанам, мен да сыймыктанам. Бен Бин дейт, Может, мени тааныган таанышыңсыз. 100дөн 1000ге чейин элестеткиле. 100дөн 1000ге чейин маалыматты сактай аласыз. Эми ушундай крутой, мен айтам го, биздин мээбиз жаман крутой деп. Анан ошону биз еще кемсинтебиз да. Так, эми экинчи себеп болду. Канча тил жаттай алабыз дейт. Мен ойлойм, свободно эле бир 12 тилге чейин свободно. Анан дагы бир аракет кылсаңыздар 18 тилге чейин жөн эле жетесиз да жаттагангачы. 1-2ден эмес да. Анткени кыргыздар да бизде уже жанакындай эме жок, блок жок да. Анткени баарыбыз кыргызча, орусча билген үчүн биздеги жанакы мээбиз эки тилди жакшы айырмалайт да. Анан үчүнчү тил келгенде ал деле кете берет. Сонун. Эми үчүнчү себеп. Эмне себептен биздин мээбиз биокомпьютер? Дагы бир суроо бар. Бул мээбиз биздики, биз азыр суперкомпьютер, биокомпьютер деп атабыз. Канча энергия сарптайт деп ойлойсуз? Канча энергия сарптайт? Эми энергияны эсептегенде, мисалы үчүн менде жарык лампа турат да. Биз электроэнергияны ватт менен эсептейбиз. Ватт менен жооп берсеңиздер болот. Биздин мээбиз, караңыздар, 3 миллион видеону сактай алат экен. Анан 1 секундада 100дөн 1000ге чейин маалыматты жөнөтө алат экен. Эми үчүнчү суроо келип атат. Канча энергия саптайт? Анткени биз телефонду колдонгондо зарядка кылабыз го, 100% кылып, анан түшүп баратканда зарядтап турабыз да, ошол канча болот? Давайте электроэнергия менен эсептеп көргүлө, канча. Азыр могу жерде суроолор келип атат, баарын окуп атам. Аз эле калды. Анан бүт ушул берген сурооңуздарды кайра жылдырып туруп жооп берип баштайм. Азыр фокусту башка жерге койбойбуз. Кичине аракет кылып жооп берип баштайбыз, жөн эле ойлонуп көрүңүздөрчү. Сразу эле чат чичпеге кирип жазбайсыз, бир аз мээңерди ойлоп эметкиле. Анан туура мезде маалымат берип салып жанакындай кылып. Так, бир да жооп келбейди го. Вообще токтоп калдыңыздарбы? Билбейм, ашып кетсе 150 ватт дейт, 10 ватт дейт, 10 эсе ватт дейт, 1000 ватт дейт. Жакшы. Так. 200 ватт, 125 ватт, 500 ватт. Хорошо. Секундасына 100дөн 1000ге чейин болсо энергия 50 ватт дейт. Жок, эмне суроо? Суроо болсо биздин мээбиз канча энергия сарптайт? 1000 дейт, 1000 ватт. Мен муну жөн эле энергияны биз монтип көлөм кылып ала албайбыз. Анан мен мисал катары ушул үйдөгү электроэнергия боюнча эле божомолдоп эсептеп көрөлү деп атам да. 2000 ватт, 220 ватт мээге жетпей жатат дейт. Айна Гүлжумалиевна. Энергия королот да, сиз мисалы үчүн энергия королду дегенде силер чарчайсыңар, Хорошо. Уже кирип баштаптырсыңар. Классно, азыр туура жооп келди. Бул жерде болсо биздин энергиябыз, кичинекей лампочка бар го, бир лампочка 20 эле ватт сарптайт экен да. Эми салыштыралы. Мисалы үчүн мен жаныма, жана айтып өткөндөй эле, могу терабайт память, биз ушундай диск сатып алып, мен сабактарымды ушундай дисктерге сактайм. Бул 1 терабайт. Ушундан миңдеген терабайт болду.
Анан буга биз энергияны сарптап атабыз. А мебис элестеткиле ушуларга, телефонго салыштырмалуу канчалык аз сарптайт. Канчалык бизди Алла Таала кудуреттүү ушундай сонун кылып жараткан да мебисти. Демек, үчүнчү себеп болдубу? Бир ватте жанакы LED лампочкалар бар го, кичинекейчи мынчалык. Ошончолук эле сарптайт да. Бул жок эсеге барабар. Караңыздарчы. Андан кийин ушунчалык күчтүү, ушунчалык биокомпьютер бар. Дүйнөдөгү бардык компьютерлар, бардык илимий жанакы окумуштуулардын бардыгы эмне ушул мебиске жакындатуу аракетинде компьютерди, сиз азыр жазып аткан ChatGPT, жасалма интеллекти, телефонду баарын чыгарышат да. Бирок биздин мебис андан 1000 эсе укмуш. Анан ошону биз жакшы колдоно албай, потенциалын көп учурда ача албай калабыз да. Азыркы маалда ошол себептен мен Кыргызстанга келип, декабрь айынан бери иштеп, ошол сабактарды берип жатамын. Өзүм боюнча кыскача айтып кетсем, атым Эльнура Эриковна, уксаңыздар керек. Эфирге кошулгандардын бардыгы акыркы 20 жылдан бери Бельгияда иштеп, өзүм программистмин, математиканы сүйөмүн, ошон менен чыгарып жашап келемин. Анан Бельгияда акыркы жылдары ошо Microsoft'тогу Power Platforms'та программалардын түрлөрүн жасап иштеп келдим. Жана Брюссельде 9 жылдан бери өзүмдүн жеке мектебимде иштетип, жылына 1000ден ашык балдарды окутуп тарбиялайм. Эми Кыргызстанга келип декабрь айында, ошо 2025-жылы, 26-жылы кызмат кылып жаткан учурум и сиздерди ушул акыс эфирге чакырдым. Эми биз мебисти канчалык күчтүү экенин билип алдык. Анан эс тутумга келгенде балдары телефонду көп көрөт. Телефонду көргөндө маалымат жакшы кирбей калат. Телефонду кичинекей кезинен көргөн балдардын бардыгы азыр тилдери жакшы чыкпайт. Анан жагы жакшы өспөй калат да. Анткени көп чайнашпайт, көп сүйлөшпөйт да. Ошондой маселелер боюнча мен төрөгөндө энергиябыздын бардыгын, витаминдердин бардыгын биз балдарга беребиз да. Өзүбүздүн эс тутумубуз начарлап калат. Жана окубаганда начарлайт. Кызыктуу жашабаганда начарлайт. Ошондой көп себептер бар. Анан мен депрессиядамын дегендер да бар. Бирок бардыгы биздин мебиске тиешелүү да. Эми мебисти биз нейропластика деп айтабыз. Бул деген машыктырса болот деген сөз. Жашыңыздарга карабастан 70 жашта болосуздарбы, 50 жашта болосуздар, 80 жашта болосуздарбы, мени машыктырса болот, мени өнүктүрсө болот. Аны мен өзүмдүн курсумда машыктыруу техникалары менен полный 12 модульдан турган, ичинде 70 сабагым бар. Бир айдын ичинде машыктырып, кайра жакшыртып алсаңыздар болот. Мен өзүмдүн учурумда кандай кылдым муну? Мен 3-4 жолу операция болгом, 4 жолу операция болгом. Операция жанакы укол алабыз го, уктатканчы, ошол алгандан кийин мен эс тутум начарлашын сезген сайын мен машыктырып турчумун. Төрөгөн аялдардын баары машыктыруу керек, анан мектепте окугандардын баары. Эми караңыздар, бул сабакты асмандан түшүп калып эле, бир жерден окуп келе кала бербей эле, мен өмүр бою өзүм ушул эс тутум боюнча изилденип келемин. Жана мектепте балдар эч кыйналбастан, такыр кыйналбастан, жаз, окуу, кайтала деген сөздү укпастан жеп жеңил маалыматтарды үйрөнүп алуу техникасы бар. Эс тутуму начар айымдар, кишилер болгондор бир айдын ичинде эс тутумун 2-3 эсе жакшыртып кете алат курсумда. Буда көптөгөн тапшырмалар болот. Мен курсту сатып алып, сам эле мен биокомпьютер болуп кетип, и так эле биокомпьютер, анан эс тутум жакшы болуп кетет дегендер да бар экен. Бирок айтам, биздин курсубузга келгенде менин сабагымда чыныгым ашыгуу башталат. Биринчи жумада башыңыздар ооруйт, анткени көптөгөн көнүгүүлөрдү жасайбыз биз. Иштебеген колдорубузду иштетебиз, туурабы?
ошондой көптөгөн көнүгүүлөр бар. Эми сиздердин сурооңуздарга жооп берейин. Ошентип биз ойлойм пайдалуу сонун маалыматтарды алдык деп, эми мээбиздин канчалык күчтүү экенине түшүндүк. Мээбиз канчалык секундада маалыматты жибере аларын түшүндүк, канчалык көлөмдү иштете аларын түшүндүк. Анан нейропластичность дегенди жөн эле өтүп кетпеңиздер. Бул демек биз унутчаак болсок кайра эс тутуумубузду жакшырта алабыз деген механизм. Муну да Алла Таала ушундай кудурет, ушундай сонун жаратканда, эс тутум начар адамдар же негативге түшүп кеткен, же айласын таппай калып, же өзүн кемсинтип, мен жакшы үйрөнө албайм, тил үйрөнө албайм, англис тилин үйрөнө албай атам, кыйналып атам, экзаменден өтө албай атам, жумуштан жакшы идеяларды алып келе албай атам деген шултоолор көп да. Ошонун баардыгын кайра машыктырып 30 күнүн ичинде сонун результаттарга жетесиздер. Муну менин окуучуларым деле тастыктап бере алат. Анан ошентип мен ошого баш ийип, институтум начар турбайбы, көп нерсени кыла албайм деп өтүп кетпеңиздер. Ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Нейропластичность дегенде 85 миллиард башыбыздан нейрон бар дедим. Ошону караңыздар. Мен муну дайыма эле ушул эки эле нейронду алып түшүндүрүп беремин. Биринчи нейрон менен экинчи нейрондун ортосунда жол болот. Анан эгер ошол жол таштак, чөп баскан болсо, биздин эс тутумубуз кичине, кандай десем мындай, начарраак иштегендегенди түшүндүрөт да. А эгерде ошол эки айылдын ортосундагы жолду чөп басып, такыр жол көрүнбөй калса, бул эс тутум начар болуп, өзүнүн максатына жетпей, айылдар, токойлорду кыдырып жүрө берет да, башка айылга жетпей элечи. Ал эми машыккан мээ болсо, ошол биринчи чөп басат, анан таштак болот, андан кийин асфальт жол пайда болот. Эми биз ушул эс тутуму начар адамдардын бардыгын асфальт жолго жеткизүү үчүн машыктырабыз. Ошон үчүн көп көнүгүүлөрдү беребиз, көп эсептерди чыгарабыз. Ичинде программа мощный дебейинби, аябай сонун результаттар жеткизет. Эми караңыздар, мен бул кубик Рубикти жандан бери кулагым түшүп калбайбы деп атпайсыздарбы? Кулагым түшпөй эле аман эсен сонун жүрөмүн. Эч капа болбоңуздар. Кубик Рубикти да машыгып үйрөнөбүз. Эмне себептен? Анткени муну мен бекеринен бул деле иштейт полностью, оюнчук эмес да. Настоящий кубик Рубик. Ушуну биз чыгарганда 15 миллион нейронду активация кылабыз. Караңыздарчы, 15 миллион. Анан плюс манжалар менен эсептер бар. Ошонун баарын кылып, полный активация кылып, баягы жаттай албай аткан нерселериңерди сонун жаттайсыңар. Анан техникаларды акыс эфиримде билесиздер, өзүңүздөр көргөнсүздөр. 10 минуттан ичинде, же 5 минуттан ичинде, же 15 минуттан ичинде көзүңүздү жумуп, 50 сөздөн 200 сөзгө чейин эле жаттап коесуздар. Муну магический деп ойлонбой эле койгула. Мээ техникасын билгенден кийин, мээ кандай иштерин билгенден кийин эле жаттай албаган нерселердин баары бир эле 10 минуттаны көздү жумасыз. Анан кийин ошол техника менен 50 сөздөн 200 сөзгө чейин жаттап кое аласыздар. Муну жаттагандар, кубиксти чыгаргандар азыр толтурат. Бизде азыр 400дөн ашык адам уже окуп бүттү. Уже 500гө жакындап калды. Ошол себептен ушундай сонун. Эми курс боюнча баасын айта кеттик. Баасы болсо биздин курсубуздуку, сабагыбыздыкы, программабыздыкы 30 000 сом болот. 30 000ден. Я закончила математический информационный факультет, сейчас работаю в Москве. У меня в голове ничего не осталось. Но раньше я была отличницей. Мне все надо восстановить, оказывается. Да, вам нужно. Эфир сакталат, может сакталбать, билбейм. Здравствуйте, я в данный момент учу английский язык, и когда учу слова, быстро его забываю. Как можно запоминать слова? Я ушунун бардыгын мен өзүм техникамды, я все это обучаю на своей программе. Можно легко и быстро запомнить. Ошко келесизби, чакырсаңыздар келем. Эльнура Эриковна, ушул эфир сакталабы? Кызыма мотивация катары көрсөтөйүн. Өзүңүз биринчи мотивация алыңыз. Хорошо? Тил жаттоо башка
жашка карайбы, мисалы 45 жаштан өйдөлөргө. Жашка, кечиресиздер. Тил жаттоо жашка карабайт. Мен азыр 40-тамын. Сиз менден 5 жаш эле улуу экенсиңер. Эмнеге жаттай албайсыңар? Мен 6 тилде сүйлөйм, ооба. Так, мен китеп окусам эле уктап калам. Бир бетин окуганда жетишпейм дейт. Себеби эмне экенин түшүндүңүздөр, сиздин көзүңүз телефонго өтө көнүп калган. Анан биз ошону жасалма дофамин менен жүрөбүз да, ошону табигый дофаминге өткөзөбүз да. Ошондой өткөзүп алгандан кийин анан китепте кызыктуу болуп баштайт. Биз өзүбүз билбей эле көп нерселерди туура эмес кыла алабыз. Көздүн зрениясы начарлаганда мээ кандай тиешеси бар дейт. Мээге кандай тиешеси бар? Суроону жакшы түшүнбөдүм. Запись болобу? Өткөндө окуй албай калганмын дейт. Ооба. Азыр окусаңыздар болот. Караңыздар. Биз азыр мен курсумду 30 000 деп атабыз. Телефонуңуздар 30 000ден өйдө, 15 000ден өйдө болуп атат. Телефон сынат, жоголот, эскирет. Ал эми мээ машыктыруу болсо, бул өмүр бою сизге инвестиция болуп берет. Ошону такыр унутпаңыздар. Биз 1 ай курстун мөөнөтү 1 ай, бирок биз доступту дагы 3 айга создурдук. Get курс программасында болот, дагы 3 ай. Ошондо толугу менен 4 ай. Ошондо 30 000ди 4 айга бөлгөндө ар бир күнгө 250 сомдон болот. Кээде биз ушул 250 сом, 300 сомду жөн эле кофеге же башка бир нерсеге коротуп коебуз. Ошол себептен бардыгыңыздарды өзүңүздөрдөн аябай инвестиция кылып окуңуздар, машыктырып алыңыздар. Азыр прям сон момент болуп атат да, биз билинбей эле 4-5 жылдан бери телефон тиктеп отурабыз. 4-5 жылдан бери көп нерселерди байкабай атабыз да. Анан ошентип атып кийин таң калбаңыздар. Эмне себептен мээм иштебей калды, эмне себептен унчак болуп калдым? Унчак болсо силер кимге керексиңер? Мен бул мындай крышаетка деп эле деп коет да, если так посмотреть. Хорошо? Вау, сережки у вас красивые. Салам из Москвы. Каники, салам. Спасибо за сережки. Так, сережкаңыз абдан жарашыптыр, дүйнөсү бай адам экенсиз. Рахмат, окуңуз, окуйм дегендер. Рахмат. Онлайн барбысак, сабактардын баары онлайн форматта болот. 2 платформада доступ беребиз. Биринчи болсо Get курс, анан экинчиси болсо математический эсептер болот. Манжаларды иштетебиз. Көп 5000ге жакын эсеп чыгарабыз да. Полный активация болот ошондойчу. Анан мен дайыма түшүндүрөм да, сол кол менен оң колду алганда, эгерде колуңуздарды азыр деле экрандан алып крестик кылсаңыздар, оң кол биздин эмне сол мээбизге эме кылып берет, жооп берет, ошол иштетет. Бул сол колубуз болсо оң мээбиздин жарымын иштетип берет. Эми караңыздар, бул жерде да бир сонун бир окумуштуулардын эмелери жыйынтыгы келди да. Мен мындай айтчу да, мен карып кеттим, мээм иштебейт, болду, мен өлөм, ушун менен жашоом өтүп кетти деп возрасттагылар көп эле ушинтип шылтай берет да. Бирок антип шылтабаңыз да. Анткени окумуштууларда бир нерсе болгон, ошо мээнин жарымын алып салышканда, бир жарадар болуп кылганда, ошону алып салганда, ошо мээнин бир жарымы, ошо экинчи жарым жок болсо да ошол функцияны өзүнө алып алган. Карагылачы, бул канчалык уникальный биздикичи мээбиз. Ушунчалык кандай күчтүү бир укмушта буга. Ошол себептен жанакы силер айтып аткан ChatGPT'ңер, компьютер, программа просто здесь орусча айтканда отдыхает да. Мени кантип алдайбыз? Бир нерсе кылайын десең, кылгың келбей жалкоолоном. Эми караңыз, блогер 2025.1. Мени алдайбыз десеңер, мен менен келишим түзүү керек да. Мени түшүнүш керек. Мисалы үчүн сиз мен менен достошом десеңиз, биз бири-бирибиз менен таанышып, ортодон бир келишим түзүп алып, анан бири-бирибизди түшүнгөндө анан чогуу иштешип, сонун результаттарга жетебиз. Мен деле ошондой. Азыр менде силерге азыр айтсам, сиз азыр тилди, англис тилин 3 айда жаттап бүтө аласыз. Кантип жатташ керек дегенде такалып калабыз да, туурабы? Кантип? Ошол кантип деген суроолордун баардыгын мен ошол курсумда полный өзүңүздөр түшүнөсүз да. Анан менин
тилиңди таап алабыз. Биздин мээ самый крутой, самый хитрый, самый умный укмуш. Анан мени сиз азыр алдайм деп атпайсыңарбы? Азыр наоборот, сиз азыр мээңизге алданып жүрөсүз да. Анан мени түшүнгөндөн кийин, мен алданып жүргөн турбаймынбы дейсиз. Жалкоолук болсо жасалма болот, анан табигый болот. Анан ошондо да сиз да түшүнөсүз да, мен жалкоолук менен жүргөн турбаймынбы, блин депчи алданып. Ошондой. Так, профессиональный курска набор болгондо эле башталат, списокко жазыла берсеңер болот. Аны мени кантип толугу менен колдонсоңуздар болот дейт. Ооба, баардыгын толук колдонсоңуздар болот. Анын баардыгын толук колдонуу үчүн биз канча саат керек, канча күн керек, Кудай гана өзү билет да. Бирок аябай жалкоого энергия коротпойн дейт. Аны да мен сабактан түшүндүрүп берем. Курс тууралуу толук маалымат алам десең, все, муну мен окуп турмун. Ошентип сиздердин дагы сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Эми биздин курсубуз, курс дегенди деле эмнеге көп колдонду дебейм, биздин программабыз, супер мээ программабыз 15 майда башталат, старт алат. Мен азыр биз ошого наборду ачтык, сиздерге эфир өтүп берип атам. Сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Курстун болгон баасы ошол болуп атат. Биз эми мен силерге жакшы эле түшүндүрүп айтып бердим. Скидкаларды да кылганбыз Рамазан айында. Баардык эле нерселерди кылып жатабыз. Ооба, ментальный арифметикага окшош болот. Манжалар менен эсептегенде, манжаларды эсептөөдө мен Кореядагы Шезамбоб методологиясы менен колдоном. Анткени эмне себептен деген суроо да келип калат. Анткени биздин мээбиз, биздин черепи сөөктүн астында жайгашкан үчүн, мисалы үчүн булчуңду биз чыңдаганда, тренировка кылганда биякта булчуңдарыбыз, бицепстерибиздин баары өсөт. Бирок мээни бир эле нерсе машыктыра алат да. Бул болсо биздин манжаларыбыз, анан визуализация, анан фокус, анан көп нерселерибиз менен биригип, анан манжаларыбыз менен биригип сонун укмуш болот. Мен дайыма айтам, колуңуздарды карагылачы, тырмактын астында канча нервтердин бар, ошонун баардыгы биздин мээбизге кирет. Кубик-рубиктин 3 катарын өз алдымча жасай албай жатам дейт. Аны үйрөнөсүз, видео сабактар да бар. Ошондон эгерде менин окуучум болсоңуз, эжеке доктор Алымкан, биздин кураторубуз да жардам берет. Мен да сабактарды, видеолорду жиберип, анан ушундай суроолоруңар болгондо эфирден өзүм да түшүндүрүп берип атам. Туура эмес тамактанууга тиешеси барбы мээбиз үчүн дейт. Эми мен туура тамактанса мээм укмуш иштеп кетет деген нерсе жок, бирок бул ден соолукка жакшы. Туура эмес, анан туура тамактанууну сиз менден өтө мыкты билесиз, баарыбыз билебиз да. Анан тамактан көп нерсени шылтай бербейли. Мээ машыгуу да бул комплексно жетет. Колубуз, көзүбүз, бүт бардыгы иштейт. Так, июндан башталса сон болмок, балдарым каникулга чыгышат болчу. Эжеки Айгерим базы июндун 15-inde да бар. Ошондон кийин биздин наборубуз бул жылкы токтотобуз. Анан биз академический жылда айтып атам, анан кайра жайкы каникулдардан кийин сентябрда алат да. Ошо сентябрда болсо биздин курсубуз уже 50 000 болот. Балдар менен чогуу окуйбуз. Ооба, балдар менен бирге окусаңыздар болот. Анткени бир үйдө жашасаңыздар, бир телефон, бир достук жеткиликтүү болот. 5 балаңыз болобу, 10 балаңыз болобу, мага айырмасы жок. Телефондон чыгып силерди карабайм. Максимально бирге машык кыла. Өзүңүз биринчи, эне өзү дайыма биринчи өзү машыгышы керек. Эгерде эне өзү машыкпаса, бала эмне кылат? Көп укпайт, Эми ошого дагы азыр бир суроо берейин, ошого жооп бериңиздер. Сиздер кичинекей кезиңиздерде, же сиз азыр бала болсоңуз, сизди апаңыз урушканда, сабак оку дегенде сабак окугуңуз келчү беле? Сизди апаңыз же атаңыз же үйдөгү чоңдор урушканда сабак оку деп окугуңуз келчү беле? Жооп берсеңиздер ушул суроого.
Так, жоқ келип атабы? Мага жылбай эле. Так. Ооба, Элмира жоқ дейт. Жоқ. Жоқ. Классно. Классно. Жоқ. Жоқ кетти. Жоқ. Жоқ. Окугуң келбей калчу дейт. Жоқ. Айласыз окуйсуң, урушпа. Бирок сиздин окууңуз ошондо сезимде жогоп кетет го. Абида кармап такыр окуу келбейт да дейт. Мен оку деп айтпаган дейт. Жок дейт. Кыйын көрчүбүз. Мен аткарчумун. Негизи мен бир да апам сабакында хорошо. Эми караңыздар. Мен хорошо. Эми бизди бирөө урушуп атса, оку деп урушуп атса, мисалы мен ошентип эгер урушса, мен апам антип аркаман кубалаган эмес, бирок антип урушкан да эмес, бирок мага ошентип айтса, мен да окугум келбейт да. Бирок уруша берсечи, оку деп. Эми мындай суроо. Эгерде сизге оку деп урушканда сизге жакпаса, силер эмнеге балдарыңарды урушасыңар? Как будто алар окуйт. Ошондойбу? Сизге жакчу эмес да урушканчы, азыр эмнеге балаңарды урушасыңар? Караңыздар, ошол себептен могу жерде философ айым деген жазылып турат. Мен көбүнчө апам менен чогуу сабак окучумун. Бул табигый тарбиялоо деп айтылат. Ошол себептен балдарыңыздар сабак окугусу келбей атса, өзүңүздөр же азыр кичинекей болуп мектепте жүрсөңүздөр, окууңар келбей атса, окуучу болсоңуздар, это мындай норма да. Ошол себептен биз энелер, апалар бардыгыбыз өзүбүз окушубуз керек. А өзүбүз окуп баштаганда анан балдарыбыз өзүлөрү келип, аларды мындай заставлять этпей, ошондой состоянияга жетиш керек да. Апаке, мага үйрөтчү, сен эмне үйрөтүп атасың депчи. Ошол себептен бардык айымдарды биринчи мен балам үчүн балам карасын, азыр бир жерде жазды го, мен кызым мотивация алсын деп видео сакталып жиберип коеюн депчи. Караңыздар, сиз окумайынча балаңар эч качан окубайт. Вообще, ошондой да. Силер китепти ачпасаңар, өзүңөр окубасаңар, өзүңөр мээңерди машыктырбасаңар, өзүңөр көп нерселерди үйрөнбөсө, бала да окубайт да. Ошол себептен бардыгыңыздарды чакырам. Биринчи өзүбүздөн баштайлы. Анан өзүбүз окуп жатканда бала жаныбызга келип, апаке, мага үйрөтчү деген состоянияга жетүү өтө сонун. Анан бала өз каалоосу менен келгенде сизди деле ашып кетет, окуп да кетет, бардыгы сонун болот. Ошол. Эми курстун баасын кайра сурап атат. Курстун баасы бизде 30 000 сом. Тарбия мээге сиңип калган реакция. Бул просто эле силер жанак урушуп, окуп, тигинт деп аркасынан кубалаган өзүңөрдүн кандай десем, силер кызматыңар да эне катарычы. Биз тарбия беришибиз керек да. Ошон жөн эле кутулайын деген или мектепке жүктөп койгон шылтоо да. Самом деле биздин биринчи максатыбыз балдарга тарбия бериш үчүн биз өзүбүз окушубуз керек. Анан балдар бизди көрүп, анан биз кылганды кылат да. Баарыбыз телефонду жалдырып отурсак окумак беле балдар, конечно, окуйт. Мен да көрөм дейт да. Көргөнүн кылат да. Ал эми кыргыз элинде биздин ата бабаларыбыз, азыр улуу адамдардын баары эле айтат, бала үйдөн көргөнүн көрсөтөт тышта дейт. Үйдө эмне болсо баладан көрөбүз. Балаңар тентек болуп атабы? Аябай тентекти эле ызы чуу салып, скандал кылып, балдарды сабап атат, значит үйдө уруш деген сөздү билдирет. Ошондой көп нерселер бар да. Анан бул жердеги философ аялдын деңгээли мага аябай жакты. Бала менен бирге окуу өтө сонун. Элестетиңиздер, азыр мен ушул келген Супермия программасын балдарыңыздар менен бирге сонун машыгып отуруңарды элестетем. Мында көбүк-көбүктөрдү чыгарып, мунун түрү бар. Толтура. Бул 3-кө 3 кичинекей,
4-кө 4, 5-ке 5, 6-га 6, 21-21-ге чейин бар да. Ошого сиздерди чакырамын. Бардык маалыматтар үчүн менеджерлер сиздерге айтып берет. Полностью курска катталуу боюнча. Курсубуз 15 майда башталып атат. Курстун мөөнөтү 1 ай. Анан биз дагы 3 ай доступ калтырабыз. 2 платформада. Бирөөсү Get курс, а бирөөсү болсо практикалык платформада. Так, эмне деди бияктан? Ооба, байкадым, балдарым, сиздин видеолоруңузду көрүп, жазганымды көргөндө эжекеңиз эч урушпайбы, дайым күлүп сүйлөйбү, жакшы экен, менин эжекем катуу дейт. Караңыздарчы, демек ошол балаңыздар да ошол урушпаган эженин жанына келип алып, бирге сабак окуйм десеңиздер, бирге окуйсуздар. Так, курс башталганча бөлүп төлөсөк болобу дейт. Ооба, курс башталганча төлөсөңүздөр болот бөлүп. Бир кылы бери жана 5ке окугам, жогорку окуу жайды да мыкты деңгээлде окудум. Апамдын колдоосу өтө чоң таасир берген. Караңыздарчы, сонун сөз. Бирок мен аябай сүйүнүп жатам ушундайларды укканда. Июнда болбойбу курс, ошондо май менен бүтөбү, ошол бойдон сентябрда болобу. Июнда болору, болбосу азыр белгисиз болуп атат. Биз каттоонун санына жараша карайбыз да. Азыр пока 15 май деп атабыз. Так, 1 ай сабак болот, 4 ай сакталат дейт. 1 ай сабак болот, ошол 1 ай, анан плюс 3 айды кошуп бересиз, ошондо 4 ай болот да. Так, бөлүү төлөсө болот. Курс башталгычакта, ооба. Сонун бөлүп төлөтүүгө болот. Ошо биздин эже позитивка эжейде дейт. Хай дейт. Хай. Ачихай дейби? Билбейт экен. Бир курс окугандан кийин эле үйрөнүп калабызбы? Албетте үйрөнөсүздөр. Бир курс алгандан кийин айтып атам го, жанагы тилди кантип тез жаттайм. Тилди жаттоодо кандай техника колдонулат, санды жаттоодо кандай техника колдонулат, адамдардын атын кантип жаттап калам, кантип маалыматтар деги эле бүт эле маалыматтарды жаттап калам. Көп нерселер ошондой биз жаттай албай аткан нерселердин баарын тез жаттап каласыздар. Анан мээ полностью нейрондор менен активация болгондо сөзсүз түрдө курсумду бүтүргөн адамдар идеялары, жумуштары, мээдеги тунуктук баардык нерселер келет да. Оффлайн менде сабактар бар, бирок мен бербеймин, менден окуп бүткөн мугалим эжекелер берет. Жандуу сабак болот. Бизде сакталган эфирлерибиз бар. Ошо Get курста ар бир модульдар сактап чыкканмын. Анан ошондон 1-3, 5 күндөрү модулдарыбыз ачылат. Бир модулда 4-5 сабак бар. Ошону угасыздар. Анан ишемби күнү, суббота күндөрү мен өзүм эфирге чыгып, түшүнбөгөн темаңарды түшүндүрүп, жооп суроолоруңуздар болсо жоопторун берип, ошондой форматта өтөм. Анан жандуу Zoom'дан да берип көргөм, эжекелер, ага эметпеңиздер. Бергенде деген улам бирөөсүнүн баласы ыйлап, бирөө бирден коп аябай ызы чуу болот экен. Анан кире албайган кишилер кайра киргенге тоскоолдук болуп, мындай түшүнбөй аябай бир-бирден чыга бергенде болбойт экен. Ошол себептен тыптын сабактарды эч мындай үзгүлтүксүз, сонун түшүнүктүү деп мен сабактарды өзүм отуруп кыргызча жаздырып чыктым бардыгын. Канча сабак, канча сааттан болот дейт. Сабакта 70 сабак бар. Сабактардын баары кыска, нуска, анан өтө маанилүү. Прям эмеси керектүү өзөктөрүн эле айткам. Видео уроктор болсо ответственность жок болуп калат го дейт Назира айым. Эмнеге ответственность жок болот? Анткени бизде кураторубуз бар, үй тапшырмалардын баары текшерилет. Анан тем более мен жума сайын чыгып түшүнбөгөн нерселерди өзүм түшүндүрүп берип турам. Так, историяңызды көрүп чыктым эле, жетимбир. Так, ал башындагылар болчу. Ошол рахмат, ошентип биз эфирге келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиремин. Ошентип эфирибизди аяктайлы. Сиздерди ушул сабагымда күтөмүн программасын. 15 майда старт алат. Сурооңуздар болсо, мен бияктагы менеджер кыздар турат, баардыгын сурап, тастыктап, баардыгын алып алсаңыздар болот. 1-15 майга чейин бронь азыр 5000 сомдон болот. Броньдоп, андан кийин толук төлөмдү кийин аткарсаңыздар болот. Рахмат. Курстун баасын айттым.
30.000 сом курстун баасы. Анан менин балдарым орусча окуйт дейт, орусча сабактар да бар ичинде. Ошол сабактарды мен орусча кайра которуп чыккам. Хорошо? Мен апам окуган издейм дейт. Рахмат, саламаттагыңыздар. Эфирди бүтүрүп атам. Барыңыздарга кутман кеч. Ооба, биздеги окуучулардын жашы 12 жаштан 70-80 жашка чейин. Анткени бардыгына керек. Кутман кеч.